Эфирде жаңылыктардын кечки чыгарылышы, студияда мен Талгат Токтомушев. Саламатсыздарбы? Министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасынын орунбасары Тигран Саркисянды кабыл алды. Жолугушуунун жүрүшүндө тараптар кызматташуунун негизги багыттарын, ошондой эле экология, транспорт, туризм, миграция жана башка актуалдуу багыттардагы биргелешкен санариптик демилгелерди жана долбоорлорду ишке ашырууну талкуулашты. Минкап төрагасы кыргыз тараптын Евразия өнүктүрүү банкы санариптик демилгелер фонду менен кызматташууга кызыктар экенин ырастады. Евразия өнүктүрүү банкынын башкармалыгынын төрагасынын орунбасары Тигран Саркисян өз кезегинде өлкө үчүн артыкчылыктуу экономика секторлорунда өнөктөштүктү тереңдетүүдө жана мындан ары да өз ара аракеттенүүгө даярдыгын билдирди. Мектеп берекетчилиги балдар арасындагы зордук, зомбулукту алдын алуу жана билим берүү жаатындагы жыйын Түп районунда өткөрүлдү. Иш-чара өкмөттүн Ысык-Көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү тарабынан демилгеленип, атайын жумалык жарыялаган. Прокуратура кызматкерлери жана аймактагы мектеп директорлор, соцпедагогдордун башын бириктирген иш-чарада аталган маселелер боюнча маалымат берилип, талкуу жүрдү. Жаш өспүрүмдөр катышкан кылмыштуулук, үй бүлөлүк зордук, зомбулукту буга чейин сыналгы аркылуу көрүп келсек, учурда үрөйдү учурган окуялар жаныбызда катталууда. Деги эле учурдагы зордук, зомбулукка бөгөт коюу, кылмыштуулукту алдын алуу учурдун урунттуу темасына айланды. Бул боюнча жергиликтүү бийлик тарабынан тескеме кабыл алынып, иш-чаралар уюштурулууда. 19 майдан 24 майга чейинки балдар арасында үй бүлөдөгү зор зомбулукту алдын алуу боюнча жумалыкты талкуулоо жана алар ушул тескемеде кабыл алынган иш-чараларды аткаруу боюнча иш-чаралар өттү. Бул биринчи пунктуна ылайык 19 май күнү биздин райондук Түп райондук прокуратурасы тарабынан жолугушуу өткөрүлдү. Бул жолугушууга биздин билим берүү бөлүмү, мектеп директорлор, социалдык педагогдор, окуучулар, коомчулук катышты. Акыркы жылдары өлкө боюнча мектептерде мыйзамсыз акча чогулткандар жоопкерчиликке тартылаары белгиленип келет. Быйыл дагы акыркы коңгуроо бүтүрүү кечелерине акча чогулткандар, мектептен тышкары иш-чара өткөргөндөргө тыюу салынууда. Жыйында бул боюнча маселе көтөрүлүп, маалымат берилди. Биздин келечек муундардын, жаш өсүп келаткан өспүрүмдөрдүн ушул тарбиялуулугу болсо экен, ушул жакшы билим алса экен, келечекте биздин коомубузда мындай мыкты адискөй, мыкты инсандар чыкса экен, ушундай кыздар, балдар жакшы өсө экен эле деген ниет менен мына Түп районунда ошол билим берүү бөлүмүнүн ушул мектептин директорлору отурат бул жерде. Иш-чарада окуучулар арасында кылмыштуулукту алдын алуу, зордук, зомбулукка бөгөт коюу максатында бир катар ойлор ортого салынды. Аны менен бирге бардык тармак бирге иш алып барууда гана иш натыйжалуу болоору белгиленди. Айзат Анарбекова, Айбек Турдахунов, Илич Касейинов, Ысык-Көл жаңылыктары, Түп району. Жыл өткөн сайын жер тилкелерин пайдалануу кунарсыз жайыттарга маани берилип, көп жылдык чөп өстүрүү колго алынууда. Ак Суу районундагы буга чейин пайдаланбай келген 600 гектардан ашуун жер иштетиле баштады. Айыл чарбасына көңүл бөлүнүп, үрөн маселеси чечилгенине жергиликтүү эл да ыраазы. Аксулук дыйкандар бул ирет 42 гектарга көп жылдык чөп эгишти. Асылдуулугу төмөнделген 624 гектар жер аянты буга чейин дээрлик пайдаланылбай келген. Маселен, суу жетишсиз, кыртышы жана жердин түшүмдүүлүгү начар болгондуктан дыйкандар үчүн көйгөй болгон. Жер иштетүүнүн ыкмаларын өздөштүргөн элет тургундары кунарсыз жерди айдатып, көп жылдык чөп себүүгө өтүштү. Айыл чарба министрлиги тарабынан берилген, Россия Федерациясынан алып келинген кунарсыз жайыттарды жакшыртуу максатында берилген үрөндөрдү сепкен турабыз. Союздан бери келген жайыттар, булар баары өзүнүн баягы эмесин баарын жоготкон. Бул жайыттарга уже чөп чыкпай калган. Ошол себептен ушул шартка келип, ушул үрөндү себүү маселеси туулуп, Айыл чарба министрлигинен ушул үрөндөр бөлүнүп, мына бүгүн ушул ишти аткара алып турабыз. Чөптүн үрөндөрү Орусиядан алынып келинген. Дыйкандар мол түшүм алуу аракетин көрүп, жер семирткичтерди да пайдаланышууда. Жылдап иштетилбей тургандан көрө өздөштүрүлгөнү дыйкан фермерлерге өбөлгө дешет. Районго кайрылып көп жылдык чөптүн уругун сураган, мына бүгүн беришти.
буюрса, анан ушул жерге 20 гектар жерге урук себебиз бүгүн. Ошогон 8 мүшөк урук берди, ошо 8 мүшөк жетет экен да. Анан селитрасын сатып келдик, азыр эл менен бирдикте. Буюрса, эмдиги жылы ушул жердин чөбү жакшы чыгып, малыбыз тоют менен камсыз болот деп эсептеп турабыз. Анткени биздин айылда аралда калган сыяктуубуз да биздин айыл чөбү тегерегин бар айдоо жер болушу, кенеде жерле уюудун бадасына жайыт болуп турган кез азыр ушу кезде. Боз талааны иштетип түшүм алууну көздөгөн элет тургундар алдыда 624 гектар жерди толук иштетүүгө билектиришүүдө. Көп жылдык чөптүн үрөндөрүнө суроо талапта арбын болуп жатканын адистер белгилешти. Эми дыйкандардын алдында конарсыз аймакка суу жеткирип, көп жылдык чөптү өстүрүү аракети турат. Жанара Сагындыкова, Нурден Нурманбетов, Мадина Бакирова, Ак Суу району. Тоң балык өстүрүү мамлекеттик ишканасы Ысыкөлгө 6 миллион карп сазан балыгынын малёкторун кое берди. Ал эми көлмөлөргө 2 миллион чабактар кое берилип, сентябрдын ортосуна чейин багылат. Ысыкөлдү балыктандырууда жана балык запастарын көбөйтүү максатында Чүй облусунан карп сазандын эне балыктарынан 450 килограмм алынып келинген. Тоңдогу балык өстүрүү ишканасынын инкубациялык цехинде уруктары алынып, жасалма жол менен көбөйтүлгөн. Кененирээк кабарчы айтып берсин. Бул карп сазан балыктарынын малёктору Тоңдогу балык өстүргөн мамлекеттик ишканасынын инкубациялык цехинде өстүрүлдү. Чүй облусунан карп сазан балыгынан 450 килограмм алынып келинген. Уруктандыруу майдын башы менен башталып, азыркы тапта алгач чабактары көлгө кое берилүүдө. Биринчи чыккан малёкторубузду азыр Ысык көлгө кой берүү иштери жүрүп атат. Эң биринчи Ак Өлөнгө, андан сырткары Кара Талаага, Актерек, Кызылтууга, Тоң районунун. Ырып заводунун өзү 13-участакка, андан сырткары түпкө чейинки аралыктарга кой берип атабыз. Жалпы жонунан бүгүн 6 миллион дана чабактары Ысык көлгө кой берилип атат. Азыр өзүңүздөр көрүп атасыздар. Андан сырткары көлмөлөргө 2 миллион майда чабактарды кой бердик кечетен бери. Ошолорду эми сентябрдын 15-ине чейин багып, кайра Ысык көлгө 15-20 граммга чейин чоңойтуп туруп, дагы күз айында дагы Ысык көлгө дагы кой берүү иштери уланат. Акыркы жылдары Ысык көлдү балыктандырууда айтарлык алгылыктуу иштер арбын. Адистердин айтымында өлкө башчы Ысык көлдө балык кармоого мораторий киргизүү жарлыгына кол койгону балыктын запастары бир кыйла өскөн. Мындан сырткары Ысык көлдү жана анын экологиясын сактоодо тийиштүү чаралар көрүлүп жатат. Жалпысынан айта кетсек, 25-жылы Ысык көлүбүзгө 690 миң Ысык көл форелинин чабактары кой берилди. 9 миллионга жакын сига лудого балыктарынын чабактары кой берилди. Муну менен токтолбой, буюрса биз эми бул 25-жылдын биринчи пландары ушул карп сазандары болуп атат. Биз сентябрдын ортосу менен Ысык көл форелинин балыктарын кармап, анын уруктарын алып баштайбыз. Андан утурлар эле декабрь айында сига лудого балыктарынын уруктарын алып баштайбыз. Президенттин 131 жарлыгын аткаруу максатында күнү-түнү рейдтерди жүргүзүп, экология аяр мамиле жасап, иштерди жүргүзүп атабыз. Биз бул айрыкча жанагы кайырмак менен, анан тор менен кармагандарга кайрылабыз. Бул кылмыш иши. Бүт баарын улук сааты менен кармаш керек. Кайырмак менен болсо дагы улук саат менен качан улук саат берилет, ошондо кармап башташ керек. А тор менен болбойт. Мораторий жарыяланган азыркы убакта, кармаганга тыюу салынган. Ысык көлдө балык запастарын көбөйтүү иштери мындан ары да улантылмакчы. Айта кетсек, Ысык көл чабагы балыгынын тукумулоо сезону расмий түрдө аяктаганына байланыштуу балык чарбак комплекси департаменти ушул жылдын 15 майынан баштап Ысык көлдө спорттук жана ышкыбоздук балык улоого расмий түрдө уруксат берилерин маалымдайт. Ошондой эле аталган мекеме жарандарды табиятты аярлап пайдаланууга жана балык улоодо белгиленген мыйзамдык талаптарды так сактоого чакырат. Гүлбарчын Молдоева, Данияр Акунов, Ысык көл жаңылыктары, Тоң району. Айылдын эртеңи бүгүнкү билимдүү жаштардын колунда демекчи. Жетегүз районуна жаш ветеринар студент балдар практика өтөө максатында келишти. Теорияны практика менен айкалыштырып, малдын саламаттыгы үчүн айыл кыштактарын кыдырып тажрыйба топтошууда. Жаш студенттердин практикасынан толугураак маалымат кийинки сюжетте.
Мындагы алгачкы операциясын жасаганга даярданып турган Бекчоро кыргыз ветеринариясына өз салымын кошом деп жаткан студент-практикант. Ал Борбордогу Кыргыз Улуттук агрардык университетинин 4-курстагы студенти. Ысык көл облусуна келишимдин негизинде практика өтүү максатында келип, ушундай операцияларды өз колу менен жасап, тажрыйба топтоп жаткан маалы. Бизге алгачкы практика жагып атат. Биз буга чейин теория тармагында окуп, азыр бул биздин биринчи практикалык ишибиз болуп атат. Агайларыбыз баарын көрсөтүп берип атат, аябай жагып атат. Буюрса ушул окуубузду бүтсөк, эл катары ушул айылыбызга барып, ушул айыл чарба, мал чарбасына чоң салымыбызды кошконго аракет кылабыз. Иштейбиз деген максатыбыз бар, чоң. Кудай буюрса алда максаттарыбыз чоң. Биз блокада жасаганда почти бул эмеден баштап 5-омурткага чейин, 1-омурткадан 5-омурткага чейин кайсыл ички орган боло турган болсо бул кесарево сечение жатынга жасаса болот, энтеротомия деп коет, кишечниктин бардык формаларынын операциясы болот и ташкардын өзүнүн операциясы. Жалпы жоңунан 3 тараптуу келишимдин негизинде Жети Өгүз районуна 60 практикант балдар келген. Алар өз практикаларын өтөп, тажрыйба топтоп жатышат. Келишим Кыргыз агрардык улуттук университети, FSDS коомдук фонду жана райондук ветеринардык башкармалыктын арасында 2018-жылы башталып, азыркы убакытка чейин уланууда. Ар бир бала райондун ичиндеги ветеринардык врачтардын колуна практикага кошулуп берилген. Бутту мындай тартып 45 градус дейт. Кармап тургулап уйду. Бул долбоор мурундагы болчу. Биздин райондо 2018-жылы биринчи жолу болгон. Андан бери ошо жылда эле болуп келатат. Балдар Жети Өгүз районуна ошо бир жумадан келишет. Биздин ошо агрардык университет менен келишимибиз бар деп айтып өтпөдүм. Ошондой эле келишимдин негизинде ошо балдар келип жыл сайын ушинтип өтүп турушат. Буюрса мындан кийин дагы ошо балдар өтүп турат. Биз жасаган ушу иш-чаранын баардыгы элибиздин коопсуздугу үчүн. Анткени азыркы эң биринчи орунда тамак аш коопсуздугу турат да. Студенттердин негизги максаты теория менен практиканы айкалыштырып, малдын саламаттыгы үчүн жоопкерчилик сезимин арттыруу. Алар айылдык ветеринарлар менен биргеликте чыныгы шартта диагноз коюуну, вакцинация жүргүзүүнү жана асептика, антисептика эрежелерин сактоо керектигин үйрөнүштү. Алып келген студенттеримдин бул Практика жүзүндө быйылкы семестрлерде хирургия сабактарын, акушерство, башка клиникалык сабактарды окуп даярданган балдар, теориялык жактан булар даярдыгы жакшы, практический жактан булар астан көрө башташты. Четтен өздөрү колдор менен жасай башташты. Балдардын акыбалы жакшы бүгүнгө. Бул практика билим менен тажрыйбанын айкалышкан жери гана эмес, айыл менен жаш адистердин ортосунда ишеним көпүрөсү болду. Жети Өгүздүн айылдарында өткөрүлгөн бул күндөр жаш ветеринарлардын кесипке болгон ишеними менен жоопкерчилигин арттырмакчы. Мындай демилгелер келечек үчүн абдан маанилүү. Анткени дени сак мал бул дени сак коомдун негизи. Медербек Кеңешев, Асылбек Касенов, Илич Касыйнов, Жети Өгүз району. Ысык көл электр тармактар ишканасынын кызматкерлери жаңы автоунаа алуу болушту. 6 райондук электр тармактарына 7 дана кызматтык унаанын ачкычтары тапшырылды. Буга чейин министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касмалиевдин катышуусунда энергетика тармагына 54 дана техникаларды тапшыруу иш-чарасы өткөн. Ысык көл электр тармактары ишканасына берилген жаңы унаалардын тапшырылышы эми ишти кыйла жеңилдетет дешет адистер. Бул тууралуу кийинки материалда. Бул тизилип турган жаңы жак үлгүсүндөгү унаалар Ысык көл электр тармактар ишканасынын 6 райондук электр тармактарына тапшырылды. Алынган техникалар Кыргызстан улуттук электр тармагы ачык акционердик коому тарабынан сатылып алынган 54 дана атайын техниканын алкагында бөлүнүп берилген. Жаңы техника келгенге чейин бизде деген Советтер Союзунан келген эски машиналар болчу. Бригадный машиналар жанагы айта кетсем ГАЗ-52 деп коет. Будкасы менен Советтер Союзунан анын эскилиги эле уже канча жыл болду. Азыр мына жылдан жакшы техникаларды, спецтехникаларды, анын ичинен жанагы экскаваторлор, манипулятор бул бригаданын иштешине жеңилдетүү боюнча келип ар бир рестерди сүйүндүрдү да. Жаңы келген унаалардын артыкчылыктары тоо ташка, айылдын жолдоруна чыдамдуу, тагыраагы жол тандабайт. Унаалар электр энергиясын камсыздоого, штаттан тышкары учурларга ыкчам реакция кылуу, техникалык тейлөө жана оңдоо иштерин жүргүзүүдө чоң пайдасын тийгизет. Бул күнү автоунаалардын ачкычтары ар райондук электр тармактарына тапшырылды. Сол электр тармактарына жеңил унаа,
ак суу иретинде 13 жылдан бери эмгектенем. Бизде мурун эски унаалар менен аябай кыйынчылыктар болуп жүргөн. Буюрса жол тандабас жак унасындагы уна менен алдыда жакшы эме болот, ийгиликтер болот. Буюрса же техниканын ичинен бирөөсү бизге түп электр макташканасына көрөп Chevrolet Cobalt. Буга чейинки техникаларыбыз бар эски болчу. Азыркы күндө мына 3-4 жылдан бери аябай жакшынакай жаңы техникалар берилип, биздин жумуштар аябай жакшы алдыга жылып атат да. Мамлекет тарабынан мындай колдоо көрсөтүү электр тармагында иштеген кызматкерлердин ишине мындан ары да дем берип, ишмердүүлүктөрүн арттырмакчы. Айпери Эрмекова, Илич Касейнов, Ысык Көл жаңылыктары. Ысык Көл облусундагы профсоюздар уюму жумушчулардын укугун коргоо багытында иш жүргүзүп келет. Бул ирет аталган уюмдун буга чейинки аткарган иштери тууралуу маалыматтар берилди. Жыйын 1-май эмгекчилердин эл аралык күнүнө карата уюштурулуп, орчундуу делген бир катар маселелер каралды. Теманын уландысын кабарчыбыз айтып берет. Профсоюздар кызматкерлеринин ишмердүүлүгүнө байланышкан эл аралык форум 3 күнгө созулду. Күн тартибинде профсоюздун максаттары, алдыга койгон милдеттери, көйгөйлөрү боюнча маселелер каралды. Тармактык профсоюздун ишин жакшыртуу, эң оболу тажрыйба алмашуу алкагында өткөрүлдү. Буландар азыр эң негизгиси профсоюздун задачасы бул эмгекчилердин коргоо болот. Андан кийин ошол эле эмгекчилерге ден соолугун чыңдоо, спорттук иш-чараларга алып келүү, жаштарды тарбиялоо, резервге коюу маселелери турат. Эл аралык форумдун алкагында профсоюз кызматкерлеринин ынтымагын чыңдоо негизгилерден болду. Форумга Россия, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстандан жана жергиликтүү профсоюз уюмунун төрагалары келишкен. Айрым биздин ушу чет өлкөдөн келген партнерлор менен, чет өлкөдөн келген биздин коллегалар менен кошо мына ушул маселени ортого коюп, мындан ары профсоюз эмнеге кандай өнүгөт, кандай маселелер каралат, кандай пландар бар дегенди биз ортого коюп чечмекчибиз. Профсоюздун азыркы деңгээлин көтөрүү жана профсоюзга жаш кадрларды тартуу боюнча иштер жүрүп атат. Андан тышкары жалпы эл аралык профсоюздар менен байланыштарды күчөтүү. Мына ушул маселелердин үстүндө бүгүн да талкуулар жүрөт, жакшы иштер болот. Коңшу өлкөлөрдөн келген активисттер өз тажрыйбалары менен бөлүштү. Профсоюз уюмундагы бир катар маселелерди талкуулаган жыйындын жүрүшүндө сунуш пикирлерди айтылып, форум ийгиликтүү жыйынтыкталды. Жанара Сагындыкова, Нурдин Нурманбетов, Мадина Бакирова, Атайын Ысык Көл маалымат программасына. Тоң районунун билим берүү тармагындагы жетишкендиктер, кемчиликтер туурасында өткөрүлгөн координациялык кеңеш өзгөчө 5 маселени камтыды. Бүгүнкү күндүн орчундуу маселелеринин бири бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө тыкыр көзөмөлдүктү күчөтүү, мугалимдердин сый-урмат көрүп, белек бекчектерди алуусуна тыюу салуу, ата-энелердин жоопкерчилигин күчөтүү иштер каралды. Тоң району боюнча жалпы 27 мектеп бар. Быйыл окуу жылында 552 окуучу бүтүрүп, аттестат алганы турушат. Акыркы коңгуроо коштошуу кечелерин өткөрбөө, мугалимдер белек бечкектерди албай, мыйзам чегинде иш жүргүзүү керектигин талкуулаган координациялык кеңешме өткөрүлдү. Билим берүү акысыз болсо да акча чогултуу, ата-энелерден жардам суроо токтобой жаткандыгы туурасында далилдүү мисалдар айтылды. Райондук мамлекеттик администрациясынын укук коргоо органдарынын өкүлдөрү, мугалимдер, мектеп жетекчилери катышты. Жаңы бүтүрүүчүлөрдөн эле эмес, 10, 20, 30 жыл мурунку бүтүп кеткендерден да сый-урмат көрүүгө тыкыр тыюу салынып жатканы маалым болду. Эгерде берешендик кылып, колу ачыктык кылгандар болсо, район боюнча көйгөйгө айланган өздүгүн тактап даана көрсөтө турган камераларды, спорттук шаймандарды, деги эле мектепке зарыл болгон нерселерди алып беришсин деген суроо талаптар коюлду. Күн тартибинде 5 маселе менен кенен сүйлөшүп, тапшырмаларды бердик. Бул астыбызда турган жыйыртыны уюшкандыкта өткөрүү, балдардын коопсуздугун камсыз кылуу менен акыркы коңгуроону өткөрүү, андан кийинки экскурсия өңдөнгөн балдардын жашоосуна кооптуу болгон иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салуу,
ушул боюнча ата энелер арасында түшүндүрүштерин кеңейтүү, ошондой эле 25-нен 31 майга чейин күнү түнү балдардын рейдтерди уюштуруу, ушул ата энелер менен биргеликте, мугалимдер менен биргеликте биз өзүбүз чогуу чыгып ушундай рейдтерди уюштуруу боюнча графиктерди түзүү, ушул боюнча кенен сүйлөштүк. Жыйында Догдуров атындагы орто мектебинин эмгек жамааты өзгөчө шаан шөкөт уюштуруп, атактары алыска кетип, мыйзамсыз иштери үчүн райондун жүзүнө көлөкө түшүргөндүгүн далилдүү мисалдар менен акимдин орун басары баса белгиледи. Жалаң эле мугалимдерге бардык иштерди саласал кылбай, ата энелердин жоопкерчилигин күчөтүү жагы да күн тартибиндеги башкы маселе болду. Өлкө ичинде кээ бир үй бүлөлөрдө жашы жете элек балдар кыздарына автоунаа айдатуу, эрдемсинүүнүн арты өкүнүч менен аяктаганын эч ким төгүнгө чыгара албас. Мына ушул багытта дагы өтө тыкыр көзөмөлдүк жүргүзүлмөкчү. 26 майда ушу биздин бүтүрүүчүлөрдүн бүтүрүү маалында Тоң райондук ички иштер бөлүмү тарабынан 100% иштейт. Урматтуу ата энелер, суранып кетет элек, мектеп окуучуларына өзүңүздөрдүн жаш өспүрүм балдарыңыздарга автотранспорт каражаттарын бербөөңүздөрдү талап кылат элек. Баарыбызга белгилүү болгондой массалык маалымат каражаттарынан баарыбызга белгилүү болуп турат. Эмне деген үрөй учураган учурлар болуп атат. Ошондуктан кырсыкты алдын алуу максатында сиздерден суранып кетет элек. Жекеле мектептерде эмес, бала бакчаларда, кесиптик лицейлерде да бүтүрүү кечелерин өткөрүүгө мыйзам жол бербей тургандыгы айтылып, тиешелүү тапшырмалар берилди. Келип түшкөн анонимдүү, жашырын билдирүүлөргө көңүл кош мамиле жасалбашы шарт. Сөзсүз түрдө сурамжылоо иштери жүргүзүлүшү кажет экени, ар бир ишке өтө кылдат мамиле учур зарылдыгы болуп турганын эскертилди. Ар бир жетекчи өз мектебине барып, ата энелерге жана окуучуларга түшүндүрүү иштерин мыйзамсыз акча чогултууга жол бербөөгө жана балдардын өмүр коопсуздугуна коркунуч келтирүүчү иштерди болтурганын үстүндө иш алып барууга милдеттемелерди алдык. Өзгөчө билим берүүнүн сапатына көңүл буруу, жыйыртыдан жогорку бал алууга жетишүү, коомдук коопсуздукту сактоо, күндүзгү түнкү кыдырууларды тынбай жүргүзүү күндүн башкы темасы. Ата энесинен ажыраган бүтүрүүчүлөрдүн эртеңки келечеги, социалдык колдоо, коштоо иштеринин жүрүшү да көзөмөлдүккө алынышы керектиги унутта калган жок. Нуржан Дөткулова, Данияр Акунов, Мадина Абакирова, Ысык көл маалымат программасы үчүн Тоң районунан. Балыкчы шаарындагы жеке дипломат мектебинде республикалык илимий конференция болуп өттү. Ага республиканын аймагынан жана коңшу Казакстан мамлекетинен окуучулар келишти. Максаты окуучулардын илимий изилдөө иштерине кызыгуусун арттыруу жана чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу, ынтымакты бекемдөө, ошондой эле таланттуу жөндөмдүүлүгү бар окуучуларды аныктоо, аларга колдоо көрсөтүү максатын көзөйт. Кененирээк кийинки сюжетте. Балыкчы шаарындагы жеке дипломат мектебинде республикалык илимий конференция болуп өттү. Ага республиканын аймагынан жана коңшу Казакстан мамлекетинен окуучулар катышты. Бул конференциянын максаты ошондой эле окуучуларды предмет аралык интеграцияга болгон мамилесин шыктандырат. Ар кандай предметтердин өз ара байланышы билимди байытып гана тым болбостон, балдардын кызыгуусун дүйнөдө ар тараптуу көрүү жөндөмүн калыптандырат. Белгилей кетчү нерсе, ар бир бала уникалдуу. Алардын чыгармачыл ой жүгүртүүнү өнүктүрүүгө жекече мамиле кылууну талап кылабыз. Ата эне жана мугалим баладагы талантты аныктоо жана колдоо үчүн биргелешип иштеши өтө зарыл. Максаты окуучулардын илимий изилдөө иштерине кызыгуусун арттыруу жана чыгармачылык ой жүгүртүүсүн өнүктүрүү, тажрыйба алмашуу жана ынтымакты бекемдөө болуп саналат. Ошондой эле таланттуу жөндөмдүүлүгү бар окуучуларды аныктоо, аларга колдоо көрсөтүү максатын көздөйт. Билим берүүнүн эл аралык талабына жооп берген билим уясы заманбап жабдуулар менен камсыздалып, бардык ыңгайлуу шарттар каралган. Дипломат жеке менчик мектеби күн сайын жаңылануу, изденүү жана өнүгүү жолунда. Белгилей кетчү нерсе, бул илимий конференцияга жалаң гана илим багытында эмес, ошондой эле кол өнөрчүлүк, актёрдук чеберчилик жана башка багыт көп тармактарды камтып кетти да. Кыргыз Республикасынын жогорку окуу жайларынын дагы окутуучулары катышып, эксперттик комиссиялардын мүчөлөрү болуп, ошондой эле кээ бир балдардын
илимий изилдөөлөрүнө илимий жетекчи дагы болуп берди. Ар бир билим саласында үлкен мероприятие, үлкен іс-шара. Егерде мынау қазіргі жастардың мектеп біліміндегі трансформация өте, бұл қазіргі заманауи қалаңыз, ол іс-шараны әрбір мектеп өткізу керек. Жастардың арасында пікірталас, үлкен кез келген тақырыптар бойынша қызықты пікірталастар болады. Обмен, орысша айтқанда обмен мнение болады. Енді қатысушыларға, жас балаларға, ата-аналарына табыс тілеймін. Балыкчыдагы дипломат жеке менчик мектеп өзүнүн ишмердүүлүгүн 3 жылдан бери жүргүзүп келет. Учурда мында 100дөн ашык бала билим алып, 20га жакын мугалим эмгектенет. Мектеп англис тилин өздөштүрүүгө басым жасап, каржылык сабаттуулук, менталдык арифметика өңдүү, замандын талабындагы ыкмалар менен билим берилүүдө. Балдардын алгачкы илимге болгон умтулуулары, алардын илимге көз караштары азыр ушу түзүлүп атат ушул жерде. Мына азыр алар ар кайсы проекттерин комиссияга тартуулап атышат. Алардын арасынан комиссия байгенин жеңүүчүлөрүн тандап чыгышат. Балыкчы шаарында 13 мамлекеттик жана 2 жеке менчик билим берүү мекемеси иш алып барат. Бүгүнкү күндө каалада 10 миңден ашуун окуучу билим алып, дагы да болсо бул сындуу кошумча мектептерге муктаждык артып келет. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көлөө жаңылыктары үчүн Балыкчы шаарынан. Үй бүлө очогун жандырып мамлекет үчүн кызматын арнап кыргыз айымдарынын коомго болгон салымы чоң. Алар кайсы гана тармак болбосун жоопкерчиликтүү мамиле менен ийгилик жаратып келет. Мына ушундай үлгүлүү айымдардын катарында Алтынай Абдыкеримова да бар. Талыкпаган мээнети менен эл үчүн бир нече пайдалуу долбоорлорду ишке ашырып, учурда 3 коргон суу сактагычынын курулуш иштеринин башында турат. Биз азыр Тоң районунун 3 коргон участкасындагы сезондук жөнгө салуу бассейнинин курулушу жүрүп жаткан жерде турабыз. Суу сактагычтын көлөмү 4,3 миллион метр кубту түзөт. Бул ишке берилсе, аймактагы 5000 гектарга жакын сугат жерлерин суу менен камсыздоого мүмкүнчүлүк түзүлөт. Бул ири долбоорду ишке ашырган курулуштун жетекчиси Алтынай Абдыкеримова. Буга чейин ал чет өлкөлөрдө иштеп келсе, 7 жылдан бери дал ушул тармакта ата мекенине кызмат кылып жатат. Азыр салып жаткан суу сактагычтагы жумуштар дээрлик 90%га аяктап калды дейт. Долбоордун арты менен Төрткүл, Күнчыгыш, Болотмамбетов жана Тоң айыл аймактарындагы жер аянттарына сугат суу жеткирүү көйгөйү чечилгени турат. 23 жылдын март айынан баштап биз ишти баштадык. Бүгүнкү күндө 90% ишин биз аткарып бүттүк. Бул суу сактагычтын бизде азыр акыркы жумуштар эле калды. Биз 22-жылы абдан катуу иштегенбиз. Бүгүнкү күндө биз август айына ишти аяктап тапшырып берүүгө даярбыз. Бул объектке суу Тоң жана Көк булак өзөндөрүнөн топтолот. Дамбанын узундугу 517 метр, астыңкы бөлүгү 117, үстүңкү бөлүгү 10 метр болот. Бийиктиги 15 метрге барат дейт курулуштун прораба. Объект жалпы суммасы 2 миллион 940 миң 463 акш доллары турса, бүгүнкү күнгө 2 миллион 421 миң 212 акш долларындагы жумуштары аткарылды. Башкы суу алуучу курулушу башыны водовод деп коебуз. Бул водоводдун щит затвору толук орнотулуп, бетон жумуштары толук курулуп бүтүп, эң акыркы стадияларына туруп атат. Жер жумуштары боюнча местный грунт деп коебуз. Жана чопо топурактарын төшөө жана таптоо иштери жүрүп атат. Суу сактагыч курган айымдар өлкө аймагында эмес, Борбор Азия боюнча жок эсе. Алтынай айым өз тажрыйбасында суу сактагыч ирригацияга байланышкан бир катар долбоорлорду ишке ашырып, аталган тармакты айымдар да алып кетүүгө болорун далилдеди. Кесибин сүйгөн айымдын алдыда чет өлкөдө ишке ашып жаткан долбоорлорго катышып, Кыргызстанга инвестиция алып келсем деген максаты бар. Андыктан 3 баланын апасы кесипкөй адистин дагы жасай турган иштери арбын экен. Аялдар жетекчи болгондор анан суу тармагында, энергетика тармагында, курулуш тармагында абдан аз биздики. Ошо менен биз сыймыктануу менен айта алам. Кээ бир жерлеринде кыйынчылыктар бар өзүнүн, анткени үй бүлөнү таштап объектке чыгыш керек болот. Бүт баары тең региондордо бизде бул өзүм Бишкекте турам. Анан бирок кем калышпай эркектерден иш алып барганга аракет кылып атабыз. Анан башка кыздарга дагы
чакырат элем ушундай STEM профессияда, курулушта ушундай тармактарды тандашса, бул абдан кызыктуу. Кээ бирөөлөр офисте отуруп иштегиси келет, бирок мен үчүн ал кызыксыз да. Офисте отурганда мындай бир жерде туруп калгандай сезем да. Анан объектке чыгып, региондорго чыгып, бияктагы жергиликтүү калктар менен иштеп, кыргыз аялдарга ар тараптан колдоо көрсөтүлүп турса, биз негизи билесиздер да, жылуу сөз айтса аял заты ташка да гүл өстүрүүчү жан дейт го, ошондой эле бизди колдоп турса, койгон максатына чейин жеткенге даяр аял заты. Кыргыз айымдары жасай албай турган иш жок. Алар ар тараптан жөндөмдүү келип, жекеле үй бүлө эмес, эл жүгүн көтөргөн кайраттуу, акылман, жоопкерчиликтүү мүнөзү менен чет элдиктерге да үлгү. Айнура Достукбекова, Нурлан Чойбеков, Ысык Көл жаңылыктары. Кыргыз Республикасынын президентинин улуттук нарк жөнүндө жарлыгын ишке ашыруу максатында Каркыра айыл аймагына караштуу Чоң Таш маданият үйүндө энелер күнүнө арналган мыкты келин сынагы болуп өттү. Ага 11 айылдан 9 келин катышты. Бул иш-чаранын негизги максаты көмүскөдө жаткан шыктуу келиндердин өнөрүн эл алдына чыгаруу. Ошондой эле жашоодогу аял затынын орду, мааниси, эненин үй бүлөдөгү ролун даңазалоо. Кабарчыбыз Нуржан Дөөткулова жеринен барып таанышып, кийинки материалда айтып берет. Энелер күнүнө арналган мыкты келин кароо сынагы Каркыра айыл аймагындагы Чоң Таш айылында уюштурулду. Анда үй кожойкелери жана көмүскөдө жаткан шыктуу келиндер өзлөрүнүн өнөрлөрүн тартуулашып, 11 айылдан 9 келин катышты. Учурда турмушубузда далил болуп жаткан көйгөйлөрдүн бири болгон кайнене келин маселеси, келиндин кайын журттагы орду, келинди барган бүлөнүн кабыл алуусу. Албетте мунун баары энеден көз каранды. Демек ар бир эненин коомдогу орду мамлекетке таасир этерин эске алып, кыргыз элинин нарк насилин, каада салтын сактап, келечектеги келиндер өз убагында энесинен алган тарбиясынан көз каранды деген өңүттөгү маселелер камтылган. Биздин максатыбыз эң негизинен бул үй бүлөдөгү келиндин орду, үй бүлөдөгү апанын орду. Азыр баягы нарк насилисти жоготкон сыяктуу болуп баратпайлыбы? Ошонун негизинде ушундай бир жобо иштеп чыгып, атайын ушу келиндерди азыркы тарбиялык маанисинде элге жайылтуу максатында зордук зомбуруктан алыс бололу, кайын менен келиндин ортосундагы бир жакшы мамилелерди сактап калуу иретинде ушундай уюштурулуп атат. Анан бул жерде бизден 11 айылдан 9 келин катышып атат. Кудайым буйрса жакшы бардыгы. Азыр мына Кудайым буйрса даярданып турабыз. Айыл өкмөтүбүздөн дагы жакшы немелерди сынактарга бөлүп берди, акча тыйыныбызды. Сыйлыктарыбызда биринчи орунга баш байгеге сертификатыбыз бар, Жыргаланга. Анан экинчи орунга дагы сертификат Жыргалан курортуна, андан кийинкилерге биринчи, экинчи орун деп атайын ленталар менен ошо буйрса келиндерден эми ийгиликти гана күтөбүз. Сынакта коюлган талаптар ар бир катышкан мыкты келиндин аткаруучулук чеберчилиги, кийген формалары, улуттук тамак аш жасоодогу сырлары, берилген тапшырманы ачып берүү, сокмо, курак, сүрөт жана кол өнөрчүлүк багыттары да камтылып, ар тараптан көрүк берип, мыктылар биринен сала бири ат салышып жатышты. Мындай иш-чаралар бизде Кудай буйрса ошол калтырбай алып келет. Ушул кандай майрам болбосун, ушул энелер майрамы, мугалимдер майрамы, саламаттык сактоо майрамы, баардык ушул майрамдарды калтырбай ушул биздин маданият кызматкерлери менен биргеликте алып барабыз. Анан эми демекчи мен ушул жалпы кыргыз элине, ушул Кыргызстандагы мамлекетибиздеги ушул апаларга, эжеке карындаштарга баардык ушул энелер күнүнө майрамы менен чын дилибизден куттуктап кетмекчимин. Өзүмдүн атыман жана ошол Каркыра айыл өкмөтүнүн аппарат жалпы жамааттын атынан. Мындай саамалыктарды уюштуруу сөзсүз жигердүү жыйынтыгын берет. Себеби учурдагы көйгөй болгон ажырашуунун алдын алып, үй бүлөнү сактап калуу көбүн эсе аял затынан көз каранды. Ошондуктан аларга тарбиялык маанидеги иш-чаралар оң таасирин берип, коомдун өнүгүшүнө түрткү болот дейт Түп райондук маданият бөлүмүнүн башчысы. Келиндердин сый-урматы, улууга кандай мамиле кылып атканды, үй бүлөдөгү орду, балдарга кылган билим деңгээли, же болбосо балдарга кылган мамилеси, ошону менен катар эле жолдошуна кылган мамилеси, жалпы эле келиндин турмуштагы орду, аны даңазалоо, аны кээ бир жаңылыштардан туура багыт көрсөтүү максатында уюштурулуп жаткан. Терең ыраазычылык билдиребиз дагы бир жолу ушу айыл аймактын башчылыгына, ушакта уюштуруучуларына.
Өнүгүү жолун маданиятсыз элестетүү мүмкүн эмес. Өзгөчө кыргыз элинин маданияты бакыйып, мөөр баскандай айырмаланып турары белгилүү. Шөкөттөлгөн кийим кечелери, каада салты, аздектелип жасалган асем буюмдары башка мамлекеттердин элдерин ар дайым суктандырып келери маалым. Бирок ошол нерсени баалап, барктап, кылымдар бою кийинки муундарыбызга өткөрүп берүү ар бирибиздин милдетибиз экенин биле жүрөлү дешет уюштуруучулар. Нуржан Дөөткулова, Илич Касейинов, Мадина Бакирова, Ысык көл маалымат программасы үчүн Түп районунан. Энелер күнүнө карата Түп районунда майрамдык иш-чара уюштурулду. Ага аймактагы ар тармакта эмгектенген 35 эне катышып, белектери менен сыйланышты. Түптөгү жаз кинотеатрына чогулган энелерге майрамдык маанай тартууланып, сый-тамак жана концерттик программа уюштурулду. Андан соң район башчысы куттуктоо сөзүн сүйлөп, энелерге сыйлыктар тапшырылды. 5 эненин тамагынын астында деп турат. Бул сөз. Ошол сөз менен бардык биз билип койсок болот. Значит, биз энелерибиз биздин коомдо, биздин өзүбүздүн үй бүлөлүк шартыбызда кандай ордуңуздар бар экенинчи. Биз бир эле күн ушу күнү эле сиздерди сыйлап койбостон, сиздер биздин өмүр бою сыйыбызда болушуңуздар керек. Өмүр бою төрүбүздө болушуңуздар керек. Ар күнү сыйлашыбыз керек болсо. Бүгүнкү иш-чарага аймактан 35 эне катышты. Анын ичинен 1 эне Түп районунун ардактуу атуулуу наамы, 2 эне Түп районунун кадырлуу эмгек каарманы, ал эми 5 эне ардак грамота менен сыйланды. Дүйнөдө тынчтык болсун, эл аман, журт аман болсун, эл ичинде бала бакыра аман болуп, небере чөбөрөлөр көбөйө берсин, энелер аман болсун. Ошолордун баарын таап аткан энелер жаштарга каалаган ушул заманына жараша да, заманның өзлөрүнө кут болсун, аман болуп, ден соолукта болушсун. Мен бүгүн ушул наам алганыма аябай кубанып атам да. Биз коомдук уюм билесиңер, биз зарплата албайбыз, өзүбүз менен эле иштейбиз. Анан ушул эмгекти баалап, акимдин мага ушул берип койгонуна мен ыраазычылыкмын да. Өлкөбүзгө тынччылык болсун. Биз ушинтип мына Кыргызстан дагы өсүнсүн. Биз аябай өнүп атабыз. Мына бул ачылган кинотеатрыбызды эле карагылачы. Биз эмне деген иш-чараларды өткөрүп атабыз. Бизге да жакшы болуп атат. Мына айымдарыбызды сыйлап атабыз. Эмне иш-чара болсо дагы бизген ушул өкмөттүн колдоосу менен ушул дагы мындан ары да биздики мындан ары өнүгүп өсөт деп ойлоп кеттим. Майрамдык иш-чарада энелерди Түп коомунун өкүлдөрү дагы куттуктап, жылуу сөздөрүн арнашты. Энелердин коомдогу, бала тарбиялоодогу орду айтылып, майрамда ар тармакта эмгектенген апалардын эмгектери баса белгиленди. Бардыңыздар үйдүн куту болуп, үйдүн сыймыгы болуп, ушундай бактылуу, бакубаткарлыкка жетип, үйүңүздөрдө ушу ырыскылуу кыздарыңыздын кызматын көрүп, уулдарыңыздын урматын көрүп, сый урматта болуп, балдарыңыздардын сыймыгында болуп, областыбыздын, шаарыбыздын, районубуздун, айылыбыздын сыймыгы болуңуздар. Биздин райондун аймагындагы мекеме жетекчилердин, мекемелерден алынган кызматкерлерге сыйланып атат. Андан сырткары биздин аялдар кеңешинин мүчөлөрү. Бул мүчөлөр өздөрү ыктыярдуу эмгек кылышат жана райондун социалдык экономикасына салымын кошуп келишет. Биздин Каракол шаарындагы Түп ынтымак коому бар. Ошол коомдун атынан ушул биздин райондун иш-чарасын колдоп, өздөрүнүн белектерин берди. Бул биздин бүгүнкү иш-чарага аябай сонун бир көркөм тартуулады да. Анан биз чоң ыраазычылык билдиребиз. Бардык энелерге аманчылык каалайм. Энелердин тилеги менен дүйнө жүзү тынччылыкта турат. Ошол энелерибиз ыйлабасын, энелерибиз бактылуу болсун. Балдардын ысык чайын ичсин. Коомдун өнүгүшүнө, өлкөнүн өркүндөп өсүшүнө өзүнүн салымын кошкон апаларга кам көрүү мамлекеттин социалдык саясатынын эң маанилүү артыкчылыктуу багыттарынын бири болуп саналат. Белгилей кетсек, Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленип келет. Салтанат Керимкул кызы, Гүлбарчы Молдоева, Айбек Турдаконов, Ысык көл жаңылыктары, Түп районунан. Меримге толгон май айынын 3-жекшембисинде эне жүрөгүнүн арулугун эскерткен өзгөчө күн. Кыргызстанда энелер күнү быйыл 18 майга туш келип, бул күнгө карата Тамчы айылында дагы апаларды куттуктап, майрамдык маанай тартуулашты. Кененирээк кабарчыбыз айтып берсин. Тамчы айылында энелер күнү белгиленди. Анда 6 айылдын кадырман энелери, ар кыл тармакта эмгектенген айымдар, көп балалуу апалар чакырылды. Аларга арнап маданият кызматкерлери тарабынан концерттик программа тартууланды. Алты баланын энесимин, эне 5 таманын астында дейт. Ошол энелер разы болсо, бала да разы дегендей.
баарынан да ошо энелерге аманчылык тилейм. Энелерimiz аман болсун. Энелер майрамы кут болсун. Биз бактылуу адамдардан экенбиз, анткени жакында эле президентибиз Садыр Нуркожоевдун эмилегеси менен аталар күнүн белгилесек, биринчи жолу Кыргызстанда. 3-4 жылдан бери биз энелер күнүн белгилеп, ошо белгилеген жалгыз өлкөлөрдөн болуп келатабыз да. Бул өтө жакшы жөрөлгө деп эсептейм, анткени өнүгөр өлкө негизи ушул аталардын, энелердин батасын алыш керек. Ошон үчүн бир жылда бир болсо да атайын күн бөлгөнү бул өзгөчө нерсе деп ойлойм. Ар дайым ушундай бизди өстүргөн мамлекеттин бир өсүшүнө, өнүгүшүнө кам көрүп келе жаткан энелерибиз, апаларыбыз аман эсен болсун. Айыл аймактын социалдык экономикалык өсүшүнө салым кошуп, коомдук иштерге активдүү катышып, жаштарга татыктуу тарбия берип, өсүп келе жаткан муунга үлгү болуп келген ар бир айылдан бирден энеге кадырма эне медали ыйгарылды. Ошондой эле ар бир чакырылган апаларга чакан белектер тапшырылды. Иш-чарага ар бир айылдан чакырылып, 6 айылды элин ынтымакка келтирүү максатында ушундай иш-чара өткөрүп жатабыз. Чакан белектерди алып койгонбуз. Буюрса энелердин маанайы жакшы. Кадырман эне медали менен сыйлап, төш белгиси менен сыйлаган турабыз. Быйылкы жылы биринчи жолу тапшырып атабыз. Кыргызстанда жыл сайын май айынын 3-жекшембисинде энелер күнү белгиленет. Быйыл бул майрам 18 майга туш келди. Аталган майрам өлкөдө 2012 жылдан бери белгиленип келет. Алтынай Рыспай кызы, Сталбек Саманчиев, Мадина Бакирова, Ысык Көл жаңылыктары үчүн Ысык Көл районунан. Байыркы ата-бабаларыбыз ойноп келген оюндардын бири абалак, күчтүн, шамдагайлык жана тактыктын оюну. Дал ушул оюнду жандантуу жана жайылтуу максатында Жети-Өгүз районунда район аралык мелдеш болуп өттү. Мелдештин бүйүрүн кызыктырган урунттуу учурлары менен кабарчыбыздын сюжетинде таанышасыздар. Кыргыздын дагы бир унутта калып бара жаткан оюну абалак, чоң кызыкта Жети-Өгүз районунда болуп өттү. Оюн мелдеш түрүндө өтүп, жалпы райондордон 7 команда катышты. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү менен ишке ашып жаткан бул мелдеш райондо биринчи жолу ойнолуп жатат. Андыктан негизги максаты оюнду район аймагына жандантуу дейт бүгүнкү мелдештин уюштуруучулары. Өзүбүздүн ата-бабалардан калган оюн. Ушул оюн токтоп калбасын деп, көп жылдан бери токтоп калгандыгына байланыштуу кайра жандандыралы деп уюштуруп, область арасында район аралык кылып өткөрүп атабыз. Кайратынан жанбаган, калың элди барктаган, эгемендикти энчилеп өмүрүн берген бизге канча адам Таштайсы калган кыргызымдын бириң жеттиң алыска, бириң жетти жылдызга, бириң жарап намыска, бириң даңалашпа. Жаш федерациялардын катарына кирген Абалак федерациясы өз жолуна түшө баштагандыгына 4 жылдын жүзү болду. Мурун Ордо федерациясы менен биргеликте оюндарды жүргүзүп келген. Эми арыш арканын ары таштап, оюн сүйүүчүлөрүн башын бириктирип жаткан улуттук спорт оюну жыл сайын өлкө биринчилиги сымал чоң мелдештер менен коштолуп келет. Эми бул жерде Абалак Ордо федерациясы жаңы федерациялардын бири. Уюшулганы 4-жылга кетти. Себеп дегенде мурун Ордо федерация эле бир ойнолчу, бирок Ордодон томпой түрүнө көңүл бөлүнүп, алар калып калган такыр эле. Абалак Ордо федерациясы 21-жылы уюшулуп, ошол 20-жылдан бери уставын жасап, эрежесин жасап отуруп, кичинеден телчип калдык да. Өткөргөн саамалык чакан болсо да ар бир райондон командалар катышып, бүгүнкү оюндун жыйынтыгы менен Ысык Көл облусунун курама командасы куралмакчы. Тандалган курама команда ушул айдын 31 май күнү баштала турган өлкө биринчилиги мелдешине катышмакчы. Бул негизи тет илгертен эле Томпой менен Абалак өлкө жарышып ойноп келген, тең аталы. Менин билишимче, телефилмдерди деле карасаңыздар бар, Кыргызстандын чемпионатын алган 80-жылдарда нарындыктар болгон. 5-6 жыл катары менен ушу нарындык туугандар, көлдүк туугандар аралашып ойноп, Кыргызстан чемпионатын өткөрүшкөн. Нарын менен көлдүктөр Абалак менен барышкан, талас оштуктар Томпой менен келген. Мелдештин жыйынтыгында 3-чү орунду Тамчы Тору Айгыр командасы, 2-чү орунду Жети-Өгүз командасы, ал эми турнирдин жеңүүчүсү болуп, Тоң районунун командасы ээледи. Ар бир катышуучуга кубок, медалдар жана ошондой эле акчалай сыйлыктар тапшырылды. Медербек Кеңешев, Асылбек Касенов, Жети-Өгүз району, Ысык Көл жаңылыктары.
Сіздер жаңылықтардың кечки топтомуна назар салдыңыздар. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуздар.